Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар жана YouTube көрүүчүлөр, эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Кудайберди Дуйшоев тааныштырам. Баткен шаарында 20 жаңы аялдама курулат. Баткен шаардык муниципалдык менчик департаментинин башчысы Акрам Акматовдун билдирүүсүнө караганда, шаарда коомдук транспорт үчүн 20 жаңы ыңгайлуу шарттар менен аялдама орнотулат. Маалыматка ылайык, аялдамаларда смартфон кубаттап алганга атайын түйүндөр да орнотулат. Мындан тышкары тургундардын коопсуздугу үчүн видео көзөмөл коюлат. Аялдамалар ижарага берилет. Андан сырткары таштанды челектер менен отургучтар ижарага алгандардын эсебинен жасалат. Буга чейин Салихов көчөсүндө жолду кеңейтүү иштери жүрүп, тротуар курулган. Курулуш иштерине тоскоолдук жараткан курулуштар алынган. Баткен шаары боюнча 103 жана 104 маршруттук каттамдагы автобустарга жалпысынан 20дан ашуун аялдамалар куруу боюнча регионалдык шаар куруу архитектура бөлүмүнө бизден кат берилип, баяндай бүтүм алууга суранганбыз. Ошол бүтүм иштеп чыккандан кийин ошонун негизинде биз ар кандай варианттарда проекттерди түзүп ишке берилебиз. Кыргызстанда динозаврдын калдыктары табылды. Жалал Абад облусуна караштуу Ташкөмүр шаарынын түштүк тарабында динозаврдын калдыктары табылды. Бул тууралуу кабар агенттигине окумуштуу Жумакадыр Карамолдоев билдирди. Анын айтымында калдыктар мезозой заманына таандык болушу мүмкүн. Калдыктар арасында байыркы жаныбардын шыйрак сөөгү жана омуртка сөөк бөлүктөрү бар. Болжол менен динозаврдын бою 2,5 метр, узундугу 8 метрди түзүшү мүмкүн. Казуу иштери немис окумуштуулары тарабынан жүргүзүлүүдө. Жакын арада динозаврдын калдыктарынын башка бөлүктөрү табылышы мүмкүн, деди окумуштуу. Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи этабы башталганын билдирди. УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш боюнча маалымат берди. Анын айтымында күрөштү биринчи этабы аяктады. УКМК коррупцияга каршы күрөштүн экинчи этабын баштайт. Ал 1-1,5 жылга созулушу күтүлөт. Камчыбек Ташиев бул жолу максималдуу жазалар колдонулорун эскертти. Буга чейин колго түшкөн коррупционерлер келтирген зыянын бир нечеси төлөп, анан соттун чечими менен жеңилирээк жаза алып кутулуп келген. Эми биз коррупционер келтирген зыянды эле эмес, колундагы бардык мүлкүн жана соттун мыйзамдын беренесинде каралган эң жогорку жазаны чектейбиз, көзөмөлдөйбүз. Коомубуз түшүнүш керек. Биз аеосуз күрөш жана ачык айкындуулук менен гана мамлекетибизди өнүктүрөбүз, деди Камчыбек Ташиев. Мектептерде акыркы коңуроо салтанаттары белгиленди. Бүгүн 25 майда Баткен облусунун бардык мектептеринде акыркы коңуроо салтанаты өттү. Бул күнү президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев облустук гимназия жатак мектебиндеги салтанатка катышты. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Облус башчысы бүтүрүүчүлөрдү жана окуучуларды, мугалимдерди окуу жылын ийгиликтүү аякташы менен куттуктап, аларга ак жол каалады. Быйылкы окуу жылында Баткен облусунда 5097 бүтүрүүчү 11 классты, 8861 бүтүрүүчү 9 класста аяктап жатат. Белгилей кетсек, 2022-23 окуу жылынын жыйынтыгы менен алтын тамга жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясына жалпы 131 бүтүрүүчү катышып, алардын ичинен 14 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болушкан. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.